Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздар менен амандашып, биз дагы бир сонун саатыбызды баштадык. Чай кайнаганча 10 мүнөт подкасты жана сиздер менен чогуу мен Аку. Бүгүнкү күндө ошол суу жөнүндө абдан көп маалыматтар көп. Жада калса ошол бир учурларда Бишкек шаарындагы мончолорду жапканда дагы ошол ичүүчү суу тартыш деген. Суу десең интернет булактары сага тим эле толгон токойду алып чыгып берет. Күнүнө канча литр суу ичиш керек, кандай ичиш керек, эмне кылыш керек деп. Суу десең өмүр булагы деген жазуулар дароо көз алдыңа келет, айтор. Мен болсо бүгүн суунун бир башкача жагын айтып берейин. Тагыраак айтканда, тамактанып жаткан маалда суу ичиш керекпи? Мына ошол жөнүндө сөз кылалычы. Көрсө кызыгы достор, тамактанып жаткан маалда суу ичпеш керек экен. Элестетиңиз, суу ичпеш керек экен. Тамак ичип атканда өзгөчө кургак тамакта чай болобу же суусундуктун башка түрүн болобу сиз ичип турасызбы? Жазып коюңуз ылдый жакка комментарий кылып, ооба Аку, мен тамактанып атканда сөзсүз суу ичем, антпесем болбойт деген сыяктуу пикириңиз болсо, же болбосо жок такыр суу ичпейм, 1 саат өткөндөн кийин анан чай ичебиз деген адатыңыз болсо, аны дагы жазып коюңуз. Достор, бир учурда эле тамак жеп анан суюктук ичкенде организмде эмне болот? Кызыгып көрдүңүз беле? Тамак жеп анан суюктук ичкенде. Бул жакшыбы же жаманбы? Анда келиңиз бүгүн сиздер менен чогуу бул нерсени талкуулап көрөлү. Тамактанып жатканда эмнеге суу ичпеш керек? Организмдеги суунун балансын сактаган суюк тамак, ширелүү мөмө жана жашылчаларды кошо санаганда адам күнүнө 3,5-4 литр суу ичиши керек экен. Анан дагы тамак ичердин алдында тамак сиңирүүнү жакшыртыш үчүн 1 стакан суу ичип коюш керек. Ага карама каршы тамактануу учурунда же андан кийин суу ичкенге болбойт. Анткени ал тамак сиңирүү процессин жайлантып коет. Тамак сиңирүү начар болсо, организм азыктан эч нерсе ала албай калат, туурабы? Бекем ден соолук үчүн тамак сиңирүүнү жөнгө салуу абдан зарыл. Тамактанып атканда суу ичпесек эмне болот? Тамак сиңирүү процесси бул азыкты майда компоненттерге бөлүп, андан ары сиңип кетишине жардам берип, канга азыктандыруучу заттарды жеткирген процесс да тамактануу. Биз эмнени ичип жегенибиз максималдуу энергия жана комфорттон тышкары ар кандай оорулардын пайда болуу коркунучун төмөндөтүш үчүн дагы маанилүү. Эгерде биз туура тамактануунун эрежелерин сактап, трапеза учурунда суу ичпесек, тамак сиңүү оңой болот. Бул болсо жыйынтыгында ден соолугубузга дагы жакшы таасир тийгизет. Тамактануу учурунда эгерде суу ичкен адатыбыз бар болсочу, кээ бир адамдарды мен көп билем да, тамактанып атып, бир кашык плов салса артынан бир уртап анан жутат да. Эгерде биз тамактануу учурунда суу ичсек, анда эмне болот? Тамактануу учурунда же тамактанып бүтөөр менен суу ичсек, азыкка карата шилекейдин таасири төмөндөп калат экен. Биздин шилекейибиз болсо тамак сиңирүүнү ооздон эле баштайт. Биз суу ичкенде ал суу менен аралашат дагы тамак сиңирүүнүн бул этабы калып калат. Андан ары суу тамак сиңирүүчү ширелерди аралаштырат, пайдалуу заттарды алып келет, ашказандагы тамак сиңирүүчү ферменттердин концентрациясын төмөндөтүп коет. Бул өз кезегинде тамак сиңирүүнү жайлантып, оордут. Караңызчы, акырында тамак туура эмес сиңет дагы организмге зыян алып келет. Андан тышкары туура эмес тамактануу ичеги карын ооруларын дагы пайда кылат. Коркунучтуу. Суу ичип атсаңыз азыр дароо токтотуңуз. Тамактануу учурунда эмне кылыш керек? Эгер сиз тамактанып жатканда же андан кийин суюктук ичкиңиз келсе, анда ичиңиз, бирок кычкылданган суюктуктарды, суусундуктарды же жылуураак суу ичиңиз. Эгерде суу ичпейм деген чечим чыгарсаңыз, анда алгач эле тамактангандан кийин суу ичпей башташыңыз керек. Кийинчерээк тамактануу учурундагы суу ичүүнү калтырып салыңыз. Бирок алгач жакшылап чайнап ошол тамакты ооздогу шилекей менен аралаштырып, анан жутканды үйрөнгөн туура. Кытайлар айткандай, суюктукту жеш керек, ал эми кургакты ичиш керек дешет экен. Көпчүлүгүбүз тамак жегенди жакшы көрөбүз, туурабы? Тамаксыз адам жашабайт. Анткени лакап сөздө айтылгандай, жашаш үчүн тамактанабыз дейбиз да. Бирок жашообуз толук кандуу жана сапаттуу болуш үчүн туура тамактануу маанилүү. Туура тамактануу дегенде бул сөзсүз эле баягы туура тамактануу деген сөздүн ичине жашылча жемиш, мөмө жемиш кирет. Анан
ашыкча камыр, углеводдордун баарын алып салуу эмес, тамактануунун өзүнүн да этикасы бар. Мисалы өзүнүн тартиби бар, эрежеси бар. Мисалы биздин тамактануубузда баардык процесс ооз көңдөйүндө башталат. Биринчи эле тамакты оозго салган соң 33 жолу ал майдаланып жок болуп калганча чайнаш керек деп айтышат. Караңызчы. Чайнай бересиң, бул жаак үчүн дагы абдан пайдалуу. Анан ашказандагы тамакты калганын жакшынакай сиңирип бөлүштүрүп алат дейт. 33 жолу. Бир кашыкты алып туруп 33 жолу чайнап көрсөңүз, 30 болбосо да бир 20 жолу чайнап көрсөңүз, анан ылдый жакка комментарий жазып коюңуз. Аку мондай болот экен деп. Ооздо эчтеке калбай калат. Ары карай жөн гана шилекей суюктук кетет, болду. Мен да ушул маалыматты укканда бир жакка барып калдым. Анан ал жакта болсо тамактангандан кийин тамактануу учурунда такыр чай дагы, суу дагы эч нерсе бербейт да. Анан мен биринчи күнү барганда качан чай беришет деп күтүп отурам. Тамактарды берди, баягы таңкы тамакка каша, ботколордун түрүн, ар кандай сонун азыктарды, салаттарды берди, бирок суу жок, чай жок. Анан мен чай бересиңерби десем, биз деген чай бербейбиз, биз тамактануу учурунда суу ичпеш керек дейбиз. Тамактанууга чейин 1 саат, тамактангандан кийин 1 сааттан кийин ичсеңиз болот деди да. Деп ойлонуп калдым. Анан аябай жаман болдум биринчи күнүчү. Тамагымдан тамак өтпөй, какап, чакап кыйналдым. Анан обед түшкү маал учурунда эртерээк 1 саат мурун суудан ичип алып анан келдим. Дагы кыйналдым, бирок баары бир деле тамакты артынан чайды уртап коюп, сууну уртап коюп көнүп алган соң аябай жаман экен. Бирок арадан канча бир өткөндөн кийин мына ушундай чайнаш керек, ушундай кылыш керек деп тартибин, эрежесин түшүндүрүп бергенден кийин аябай жакшы экен да. Анан чын эле ошол ыкман жардам берет. Азыркы күндө болсо кээ бир үй бүлөлөрдө тамак, кургак тамак болсо дароо чай куят, бул адат болуп калган. Эгерде суюк тамак болсо чай, тамактан кийин сөзсүз чай куюлат, бул да адат болуп калган. Мына ушул адаттарды өзгөртүшүбүз керек. Сиздин үй бүлөңүздө кандай? Ысык тамак, кургак тамак болгон күндөрү дагы чай ичесизби же жок деп ичпей коесузбу? Негизи адатыңыз кандай, адаттарыңыз бар? Бул тууралуу да жазып коюңуз, күтөбүз. Чийки суу негизи жандуу суу деп эсептелет, анткени анын молекулалары өзгөчө тартипте жайгашат да. Ушундан улам алардын түзүлүшү дене клеткаларды калыпка келтирүүгө, ткандарды жана органдарды жашартууга жардам берет. Ошондой эле эркин радикалдардын пайда болушуна дагы жол бербейт. Кайнатылган суу болсо анын структурасы өзгөрөт. Баарыбызга белгилүү болгондой, ошондуктан суу ичкенде дагы чийки, хлордон тазаланган же болбосо фильтрленген суу ичкенге аракет кылыңыз. Бөтөлкөлөрдү дайыма суу алып ичип жүргөн жакшы. Негизи күнүнө 2,5-3 литр, бул салмакка жараша 2,5-3 литр суу ичкен жакшы. Бирок тамактануу учурунда, тамак жеп жатып суу ичпеш керек. Бөтөлкөгө куюлган сууну сатып ала турган болсоңуз, мисалы бир жакта жүрүпчү, айта кетеличи, дайыма этикеткаларды окуп чыгыңыз. Биринчи категория суунун жасалма жол менен тазаланганын билдирет. Жогорку категория бул суу табигый жана артезиан кудугунан алынганын билдирет. Биринчи категориядагы суу кандай болгон күндө дагы бул суу түтүгүнө караганда пайдалуураак. Көбүнчө метрополитен аймактарындагы кран суусу өзгөчө ичүүгө болбойт. Ал фильтрлер менен тазаланышы керек же бир нече саат бою корголушу керек. Бирок эгерде үйдөгү суу түтүктөрү эски болсо, чөкмөлөр суудан токсиндерди жана эскилиги жеткен дат баскан түтүктөрдө топтолгон микробторду тазалай албайт. Эң пайдалуу булак суусу ал топурактын катмарлары менен тазаланат жана тазалоо процессинде баардык керектүү микроэлементтер менен дагы каныккан. Ошондуктан достор, пайдалуу сууну ичиңиз, өз убагында, тамактануу учурунда суу ичпеңиз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Угармандарыбызды, биздин катталуучуларыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жака катталганды унутпаңыз. Жана аны менен катар ылдый жака комментарий жазып коюңуз. Тамак ичип атканда суу ичесизби? Ашказаныңыз ооруп кыйналдыңыз беле? Жазыңыздар. Жана ошол менен катар эле +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы өзүңүздүн пикириңизди, суранычыңызды калтырганды унутпаңыз. Сурооңуз болсо сурооңузду да жөнөтүңүз, биз жооп берүүгө даярбыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.